Ошто аскер өз жанын кыйганы кабарланды. Мамлекеттик чек ара кызматы 22 жаштагы аскер өз жанын кыйганын билдирди. Маалыматта айтылгандай окуя 7 апрелде болгон. Ош облусундагы бөлүктөрдүн биринде келишим менен кызмат өтөп жаткан аскер АК-74 автоматынан башына атып каза болгон. Чек ара кызматы бул факт боюнча тиешелүү укук коргоо органдарына кабар берилгенин, окуянын бардык жагдайларын жана себептерин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө дайындалганын билдирди. Болуп атат. Ошо 6-этаждан отпечатка полный немелерин алып кеткен мынакей, көрдүңөр. Анан ошол жерден түшкөндө кандай ойлоп атасыңар? Ошол жерден түшөт дагы бул жакка ыргып түшөбү? Мындан карасаңар. Вообще, эгерде түшсө ошонун түбүнө түшөт да. Ниязбеков көзөмөлгө алды. ИИМ 6-кабаттан кулап каза болгон эне баланын окуясы боюнча козголгон кылмыш иши Ички иштер министри Улан Ниязбековдун көзөмөлүндө экенин билдирди. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев маркум келиндин ата-энеси менен жолугуп, тергөө иш-чаралары тууралуу маалымат берди. 4 апрелде Жалкичи районунда 6-кабаттан апасы менен кошо 2 баласы кулап кеткен. Эне жана ымыркай ошол күнү каза болуп, 4 жаштагы кызы жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Милиция өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү энеси менен кылмыш ишин козгоп, келиндин күйөөсүн кармаган. Маркумдун жакындары журналисттерге келин күйөөсү тарабынан ур токмокко алынып келгенин жана окуяга 2 күн калганда үй бүлөдө чыр-чатак болгонун айтып беришкен. Ал эми шектүүнүн бир тууганы окуя болгон күнү ал үйдө болгон эместигин айтып, күнөөсү жоктугун белгилеген. Таластан мөшөрлөп кар жаап жатканын айтышууда. Каракчылыктын торунда калган ишкер. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева Ысык көлдөгү пансионатын тарттырып жиберген жарандын окуясын айтып чыкты. Депутаттын айтымында пансионатты алгач уюшкан кылмыштуу топ кийин УКМК кызматкерлери тартып алган, бирок мамлекетке өткөн эмес. Сурабалдиева баш прокурорго бул иштер текшерилип жатабы деген суроо узатты. Камчыбек Көлбаевден жабыркагандар бизге кайрылгыла деп УКМКнын жетекчилиги жарыялаптыр да. Анан мага жакында бир жараныбыз кайрылып атат. Көлдө бир пансионатым бар эле. Ошону убагында уюшкан кылмыш топтору тартып алышкан дейт. Анан мен сүйүнүп алып туруп ошол ураандан кийин барсам, тескерисинче экинчи ирет менден УКМК кызматкерлери тартып алып. Ал эми баш прокурор учурда мындай арыздар көп экенин жана алардын баары каралып жатканын айтты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун.